Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Самат Кадыров агабыздын Тагдыр чыгармасы. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Тергөөчү болуп органда иштегенден кийин ар кандай окуяга туш келесиң. Бир күнү майда хулигандык иш кылгандыгы үчүн 13-14 жашар баланын тергөө ишин мага тапшырышты. Өзүбүздүн тартип боюнча баланын таржымалын, аты жөнүн, жашаган адресин жазып, жашы толбогонуна байланыштуу суракка ата-энесин кошо катыштырайын деп тергөө кагазын толтура баштадым. Фамилияң ким? Абдыраев. Атың? Калык. Турган үйүнүн адресин толук жазып бүттүм да, ата-энесинин кесиптери тууралуу сурай баштаганымда менин суроомо күтпөй бала өзү сүйлөп жиберди. Менин атам да энем да жок кишилерди менден сурабай койсоңуз да болот. Анан ким менен жашайсың? Кимдер менен жашап жатканымды өзүм да билбейм. Мына кызык. Мен таңдана түштүм. Уккан кулагыма ишенбей, адрес менен ал үйгө барууга туура келди. Эшиктин коңгуроосун басканда квартирадан интеллигент адам чыкты. Мен баланын аты жөнүн айтып, ушул үйдө жашаарын сурасам, ооба, деди тигил адам. Сиз менен сүйлөшүүгө уруксат этиңиз. Үйгө кириңиз. Көрсөтүлгөн орундукка отура кеттим. Граждандык кийимчен болгондон кийин күбөлүмдү көрсөтүүгө туура келди. Балекеттики ай, дагы бале болгон экен деп улутунуп алды жанак адам. Убактымды кетирбейин деп сүйлөшүп жаткан кишинин, анын зайыбынын аты жөнүн, кайда ким болуп иштээрин жазып алып, баланын буларга ким болоорун сурадым. Чындыгында бизге эч ким болбойт. Ал тынчый түштү. Анын зайыбы чай сунганда гана мени бир карап алды. Менин чай ичишимди суранып, өзү бир-эки жолу удаасы менен ууртап, анан колундагы чынын столго коюп жатып, сизге ачык айтып жаткандыгым үчүн кечирим суранам. Менин турмушум бир аз туура эмес курулуп калганына өкүнөм. Ал ашкана жакты бир карап алды. Зайып ошол жакта жүрсө керек, көрүнбөдү. Бул келин менин экинчи колуктум. Сиз сураган бала биринчи аялымдын бакма баласы болчу. Аны менен бир жылча жашап, кийин ажырашууга туура келди. Ал аял баладан баш тарткандан кийин бул аялыма мен ээрчитип келгем. Айтыңызчы, эмне күнөө кылып сиздерге түшүп калды? Мурун мындай иштерин билчү эмес белеңиз, деп сурадым түшүндүрүп болуп. Ал мени карап койду да бурулган калыбында, мурда 2-3 мертебе милицияга түшүп чыккан. Тарбиям жетпеди, сөзүм өтпөдү. Кандай чунак бала экенин билбейм. Анын үнү акырын чыгып жатты. Өңүтүсүнөн мүнөзү жумшак адам го деп ойлодум. Эмне кылыш керек? Сиздердин тарбияңыздар жетпесе биз тарбиялайбыз. Мен да акырын жооп бердим. Кандай кылам эми? Сизге эмне деп өтүнөм? Улам сурана берүүдөн батынбай жатам. Ушул баланын тагдырына мен күнөөлүмүн. Үйдө жалгыз бала, ата-энесиз жетим болсо, катуу айтып, кагып сокконго дитим барбайт. Менин колума келгенде 3 жашар эле. Өз баламдай болуп калды. Негедир аялымда жакшы көрүп, жумшак мамиле кылат. Жашы жетсе армияга жөнөтсөм, адам болуп келер деген үмүттөмүн. Демек, баланын фамилиясы өз атасы боюнча өзгөртүлгөн эмес экен да? Ооба, метрикесин өзгөрткөн жокмун. Фамилиясы башка болсо да көңүлү мендик болсун деп көп аракет кылдым. Майдалап сурап жүрөк жарасын ырбатпайын деген ой менен сүйлөшүүнү токтотууну чечтим. Жаман кабар айтып, капа кылган болсом кечирип коюңуз. Сиздин алдыңызда уят болуп тургандыгым үчүн кечиресиз. Сизден суранарым, мен анын оюна түшүнө калып, чогуу аракет кылалык, азырынча сабыр кылып туруңуз. Мурунку аялынын адресин алып, эртең келишин өтүнүп кайттым. Алиги мага белгисиз аялдын квартирасына келгенде эртең мененки саат 9 эле. Каалганын оозунан халатчан келин тосуп алды. Адашпаптырсыз, издеген адресиңиз туура.
Айып этпесеңиз бир иш менен келип калдым. Эртелеп келген экенсиз. Өтүрүңүз, олтуруңуз. Мага стул көрсөтүп коюп, ички бөлмөгө кирип кетти. Комната ичи ачыган бир нерсе жыттанып жатты. Жасалгасы дуруз. Бир аз отуруп калдым. Мына мен сиздин карамагыңыздамын. Сөзүңүз болсо айта бериңиз, деди ички бөлмөдөн чыккан келин маңдайдагы диванга отура берип. Чачын оңдоп, оозуна боек койгонго жетишкен экен. Отурар замат стол үстүндө жаткан сигареттен күйгүзүп илеп тартып алды да эки бутту бирин экинчисинин үстүнө таштап койду. Мен документимди көрсөтүп, папкамдан кагазымды алып чыкканда келин катуу чочуп кетти. Эмне иш менен барганымды али түшүнө элек неме өзүнчө эле наалып сүйлөп кирди. Силердин кызматкерлериңер мага тынчтык бербеди. Кандай кылсам жагам силерге? Кызматым бар. Адам болгондон кийин адамдар менен сүйлөшөт, жолдош жоро болот. Аларды үйгө келбе деп кантип айтам? Мамлекетке зыяным болбосо, уурулук кылып ушак сүйлөбөсөм. Мен дагы сүйлөй түшсүн деп ойна койдум. Кагазга бир нерселерди жазмыш болуп отура бердим. Деги ушул квартираны алмаштырып, башка жака кетпесем болбой калды. Пенсияга чыккан кошуналарым бар, нервтери бузулган немелер. Катуу бассам катуу басасың дешет. Акырын бассам, Гуля, сенин настроениең жокко, дешип шылдыңдашат. Шаарда окуган студент инилерим бар. Булар келген күнү коңшуларым мени жеп салат. Дайым сенин үйүңдө оюн күлкү, тамаша, тынчыбызды алдың, деше берет. Эмне кылам? Кайда барам? Кече окууну бүтүшкөн балдар кыздар келип бир аз отуруш кылышты. Мына силерге таң ата электе жеткизишкен экен. Келин ыйламсырап, кол жоолугу менен бетин басып унчукпай калды. Бир аз сабыр кылыңыз. Мен сизге кошуналарыңыздын арызы менен келген жокмун. Башка жумуш менен келип отурам. Ал дароо бетин ачып мостое түштү. Мени жиберген кишинин фамилиясын айтып, таанышсызбы деп сурадым. Мухтарбы? Ооба, Мухтар Мамбетовичти. Мухтар менин жолдошум болчу. 1 жыл чогуу жашадык. Анан эмне болдуңуздар? Анан ажыраштык. Начар адамдыр. Кандай деп айтсам болот? Келин ойлонуп калды. Айта бериңиз. Ал кишини эмне үчүн менден сурап жатасыз? Келин чыйрала түштү. Бир аз иштин чындыгын жашыра турайын деген ойдо. Анын үстүнө материал түштү. Ошого байланыштуу сизге кайрылууга туура келди, дедим шек билгизбей. Келин бир аз кейигенсип, Мухтар жакшы адам. Жакшы адам болсо, сиз өңдүү чырайлуу колуктусун таштап кетет беле? Келин демин ичине тартып оор күрсүндү. Мен билген Мухтар, мен көргөн Мухтар болсо ал жакшы адам. Анын ушул кезде көрүнүшү өзгөрө түштү. Маңдайымда чечкиндүү, кайраттуу аял отургандай сезилди. Бир азга тайсалдай түштүм. Ордунан туруп, терезени караган калыбында. Эгер ошол турмушум кайра кайталанса, же ошол мезгилиме азыркыдай түшүнгөн болсом, мына минтип сиздин алдыңызда сурак берип отурбас элем. Сиз да ушул үйгө даап, батынып кирериңизди Кудай билмек. Өзүмө өзүм кылдым. Али да ошондой турмушка өтсөм деп аракет кылам. Тилегим орундалабы, жокпу белгисиз. Азоо жылкыны үйрөтүш үчүн күчтүү нокто керек. Ал нокто эркек, сулуулук, жеңил кыялды кушуга алып келди. Мен сөзгө аралаша кеттим. Эмне үчүн аялдардын кетирген каталарынын себепкери эркектер болуш керек? Мен сизге түшүнбөй турам, келинчек. Ал мага бурула берди да, колундагы өчүп бараткан сигаретин тутантып, акырын жылмайып койду. Эгер сиз аял болуп көрсөңүз түшүнөр элеңиз. Аялдын көңүлү сезгич, көз көрөнөк болот. Ал бир азга токтой калып, мен сиздин артык баш убактыңызды алам го деп коркуп турам, жигит. Жок, бүгүнкү убактым сиз менен өтсө мейли, бул деле иш үчүн. Эгер мүмкүн болсо, ачык айтсаңыз. Мухтар менин экинчи жолдошум. Биринчиме мектепти жаңы бүтүп чыккам.
Жолдошум бир кичине мекеменин бөлүм башчысы эле. Турмушка чыкканы 2 жылча окубай да, иштебей да үйдө отурдум. Анан эримдин кеңеши менен институтка сырттан окууга кирип, майда барат иш менен бир мекемеде иштемиш болуп жүрдүм. Мен иштеген бөлүмдө мен сыяктуу орто мектепти бүткөн же кечки мектепте окуп жүргөн жаштар бар болчу. Бир иштесек, бир бөлмөдө отурсак, ара чолодо ар кыл сөз айтышып, тамашалашат турганбыз. Кийинки кезде түшкү тамакты да чогуу иччү болдук. Менин ишимдин кандай экенин жолдошум сурачу эмес. Ишке орношкону көңүлүм ачылып, сергий түштүм. Тааныштардын саны көбөйдү. Бир күнү чогуу иштешкен Седеп деген келин «Биздин үйгө бара кетпейсиңби? Чай чемек ичели» деп асылып туруп алганынан иштен кийин ага кошулуп үйүнө бардым. Ошол кезде жолдошум отпускага чыгып курортко кеткен. Ал жыл сайын барчу. Мурда мени ала барып жүрсө, бул сапар кызматка карап бара албадым. Отпуск алууга убакыт жетпеген. Седеп квартирасын ачып: «Мына менин жашаган жайым, жалгызмын, эрим менен ажырашып кеткем». Мен себебин сурасам да кошумчалап, көп ичип кеткен. Бар аракетимди жумшадым, болбоду. Айлам түгөнгөндө мындан көрө кулак жагдым, тынч жалгыз болоюн деп ажыраштым. Седеп стол үстүн ар түрдүү тамак аш менен толтуруп жиберди. Жаңы эле чай куйла баштаганда эшиктин коңгуроосу кагылды. Седеп барып ачты. Сырттан бирөө киргендей болду. Алар акырын сүйлөшө калышты. Үнүнөн кирген киши эркек экенин туйдум. Бир аздан кийин колуна шампан 3 рюмка көтөрүп Седеп келди. «Жыпар, үйүмө биринчи келип отурасың. Сенин келишиңди белгилеп, бул шараптан бир аз ичсек каршы болбостурсуң». Аңгыча бөлмөгө узун бойлуу жигит кирди. Жумшак салам айтып, бош орундукка отура кетти. Седеп ача албай алек болуп жаткан шампанды жигит ала койду да, дароо ачып 3 рюмкага толтура койду. «Сиздердин ден соолугуңуздар үчүн алып жибербейлиби?» «Кана Жыпар, алып жиберелик, анан тааныштырармын» деп Седеп шыпылдаганынан мен да тартынбай ичип жибердим. Майда барат сөздөрдү сүйлөшүп, дагы бир аз отуруп калдык. «Бул жигитти мурда көрбөсөң керек. Киностудияда иштейт. Жакшылап таанышып алсак, киного түшүп калышыбыз да ыктымал. Аты Жапак». Анан мени көрсөтүп: «Бул келин Жыпар, экөөбүз чогуу иштейбиз. Таанышып алгыла». Жигит атын кайталап айтып колун сунду. Мен да атымды айтып кол бердим. Таанышкандыгыбыз үчүн дагы рюмкалар толтура куюлду. Дагы ичилди. Ал кечте көпкө отурдук. Жапак жакшы ырды айткен, бир топ ырдап берди. Үнү мага жагып калды. Түндүн бир убагында үйдөн чыктык. Бир аз жерге жөө келдик. «Жыпар, сен уруксат берсең мен кайтайын. Чарбачылык бир аз иштерим бар». Жапак өзү узатып коет. Жапак мени үйдүн жанына чейин узатып келди. Жолду катар тигил бул гана сөздөр сүйлөндү. «Жыпаргүл, эгер уруксат болсо мындан ары көрүшүп туралык. Билбейм, негедир сизди көргүм келет». Ал жалбарып жибергенинен: «Убакыт болсо көрүшүүгө болот» дедим. Эңкейе колумдун сыртынан өбүп алды да: «Бара кой менин кызыл гүлүм» деди. Кош дегенге чамам келбей, дүүлүккөн денем менен үйгө чуркадым. Жыпар унчукпай калды. Акырын гана 2 колу менен бетин баскан калыбында. Өзөгүмө жылма курт кирип баратканын сезбептирмин. Мени адаштырган ошол. Эгер азыр көзүмө көрүнүп, колума салып берсе... Жолдошуңуз туруп, бирөөнүн алдамчы сөзүнө кирип, турмуштан адашкан өзүңүз күнөөлүүсүз да. Эркек эмне, сөз уккан чырайлуу келиндерден кумар басып кетсем деп аракет кылат. Айтканыңыз туура. Ошентсе да аял да адам. Адамга ишенет. Жакшы сөздөрдү жакшы көрөт. Айрыкча жылуу мамилени аял сүйөт. Биз көпкө кезигишип жүрдүк. Кызматтан чыгарда дайыма эшиктин алдынан тосуп алчу. Колунда гүл же жакшы конфет болор эле. Ортобузда жөнөкөй кезигишүүдөн башка мамиле болгон эмес. Сендей келечекте сүйгөн жарым болсо,
турмушума ыраазы болмокмун. Сенин да баркыңды билбей жүргөн эркек бар бирөөнө зар, бирөөнө кор деген ушул. Ар күнү бир мертебе көрүп койсом болду деген сөздөрдү көп айтчу. Ал тургай, эгер сен көтөрүп Бишкектин бир четинен экинчи четине жөө чык десең даярмын. Каалайсыңбы? Азыр да көтөрүп алайын деп белимден кыса турган. Мен болсом калың тумандын арасында жүргөндөй айланамды көрбөй калдым. Адепки кездерде ээн көчөлөр менен жүрсөк, кийин борбордук көчөлөр менен да жүрдүк. Жаштыкка мас болуп жүргөнүмдү кийин сездим. Кызматтан дайым ушундай жылуу сезим менен үйгө келчүмүн. Үйдө жолдошум жалгыз отурчу. Мен кеч келер элем. Ар күнү кеч келгенимди жекирип сурайт. А мен болсом ар кандай шылтоо айтам. Көп учурда дүкөн кыдырдым, сага ылайыктуу буюм бар экен алайынбы деп койчумун. Күн өткөн сайын эримдин мамилеси орой сезиле баштады. Бир кышта 4 айлык окууга Москвага кетти. Аэропорттон узатып, Жапакка дароо телефон чалдым. Ошол кечте үйдө Жапак экөөбүз болдук. 4 ай бирге жашадык. Боюма бүтүп, балам 3 айлык болуп калды. Мен ага кеңешсем: Жыпаргүл, азыр экөөбүзгө бала күтүш эртелик кылат. Жашпыз, келечек алдыда. Анын үстүнө эриң менен ажырашпай туруп мага турмушка чыгышың кандай? Бардык ишти суудай таза кылып, анан жаңы турмушту жаңыча баштаганыбыз дурус. Тил алсаң боюңдан кутул. Жаштыктын кумарына мас болгон жаным ага да макул болдум. Биринчи баланы бойдон алдырууга болбойт деген врачтын сөзүнө көнбөй алдырып таштадым. Бир аз сабыр кап жүрүп оңолуп кеттим. Биз кайра кездеше баштадык. Күйөөмдүн айлыгынын жарымын мен алчумун. Акча ичкиликке кете турган. Ал байкуш Москвада туруп, андай бол, мындай бол, жакшы жүр, жаман жерди баспа деген каттарын жаадырып жаза берчү. Жапак экөөбүз чогуу окуп, тытып таштаар элек. Жапак: эриңден коркпо. Эгер бул иштин шыбышын билип чатак кылса, ишенбесең жашабай кой. Эгер катуу сөз айтсаң, көңүлүм калат, ошондо бузулам дегин. Анан ал экинчи бул темада сөз кылбайт деп үйрөтчү. Мен ага ишенип, аны аскартоодой сезчүмүн. Биздин ысык турмушубуз жүрүп жатканда Москвадан күйөөм келди. Сыртымдан билгизбей, ичимден жек көрүп тосуп алдым. Эркек да келери менен менин таза жүргөнүмдү кысмалап сурады. Сен үчүн жүрөгүм таза. Ар убакта ойдо жок ишти айтып, жүрөккө жат сезим туудурасың. Дагы бир топ сөздөрдү айтып жибердим. Ал тургай калпыйлап да алдым. Жаркыным, Жыпарым, мен ыраазымын деп койду кубанып. Бек кучактап, бетимден аймалап жатты. Денем эримдики, жүрөгүм Жапактыкы болуп жашай бердим. Биз мурункудай эркин кезигише албадык. Ниети бузулган адамды тыюуга болобу? Шарт жок, жол туюк болсо да Жапак экөөбүз эптеп кезигишип жүрдүк. Эки эрдин аялы болуп дагы 2 жылча жашадым. Жапак мамилесин бузбады. Ар убакта мен деген жүрөгү таза сезилчү. Бир майрамда чогуу иштешкен бир топ жигиттер, кыздар кечинде отуруш уюштурдук. Иштеген жерге анчалык көпкө отура албай, бат эле тарадык. Жапак сыртта күтүп туруптур. Ал экөөбүз такси менен шаардын четиндеги бир кафеге бардык. Ал күнү үйгө кеч келдим. Кызуу келдим. Эшик ачылаар менен эрим жаакка чаап жиберди. Денем ачыша түштү. Оозума кайдан келе калганын билбейм. Жапактын үйрөткөндөрүн бүт айтып жибердим. Ал унчуккан жок. Костюмун кийип чыгып кетти. Ичкилик аралашкан уйку бат эле төшөккө чыкты. Канча минутта чырылдап турганын билбейм. Чочуп ойгонсом, үйдүн ичи жарык. Эшиктин коңгуроосу тынымсыз чырылдап туруптур. Каалга ачылганда сырттан кызуу эрим кирди. Буту босогон аттар менен шактай түштү. Катуу тебилген аяктан кабыргам сынып кете жаздады. Мен чындап ал бууттанып кыйкырып жибердим. Салпаяк, сендей салпаяктын мага кереги жок. Каалаган буюмуңду алып чыгып кет. Шерменде, бетсиз акмак. Ким менен болуп, ким менен кездешип жүрөсүң? Айт, эгер жашыра турган болсоң өлөсүң.
Анын колу мойнумду кысып баратты. Жан талашып денемди тартып алдым. Болор иш болгон экен деп сүйгөнүм бар. 2 жыл болду кезигип жүрөм. Ага тием. Жүрөгүм ал үчүн согот. Сени көргүм келбейт. Бул чындык. Ишенбесең мына. Жапак экөөбүздүн кучакташып түшкөн сүрөтүбүздү алдына ыргытып жибердим. Бир ирет тиктеп алды да көзүн жумган боюнча селейип калды. Ошол учурда бою кичирейе түшкөнсүдү. Сүрөттү буту менен басып, мага тийиштүү буюмдарды бөлүп кой. Азыр келип алып кетем, деди. Эшиктен шарт чыгып кетти. Ичимден жеңил кутулганыма кубандым. Арадан көп убакыт өтпөй окуучу экинчиси келип чемоданын, кийимдерин алып кетишти. Мен аны менен сотто гана кезиктим. Биринчи турмушум ушинтип бүттү. Фамилиясы ким? Азыр ал адам кайда? Көрүп каласызбы? Деп сурадым. Кээде көрөм. Фамилиясын айта албайм. Ал азыр чоң кызматта. Үй бүлөсү бардыр? 2 баласы бар. Аял жөнөкөй, дурус киши. Турмуш үчүн жаралган жан. Балким ошол турмушуңузга өкүнөрсүз. Ал эми кайталанбайт. Колдон учкан бакыт. Андан кийин эмне болдуңуз? Жапак келип жүрдү. Сен үчүн эримден ажырадым. Башым бош, ачыкка чыгып кагазга катталсак кантет десем, отпуска учурунда катталабыз. Путевка алып саякаттап келебиз. Чыда жаным, биз күткөн мезгил аз калды, деген сөздөрүн ынап макул боло бердим. Кыш өтүп жай келди. 6 күн болчу. Жапак кызып келди. Сумкасына да ичкилик салып алган. Мурда эч качан кызып келгенин көргөн эмесмин. Зордоп мени да кызытты. Өзү да ичти. Эртең менен чай койгузбай, калган аракты 2 рюмкага толтура куюп, келсе экен, сенин келечегиң үчүн. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Идишиңден ичкилик кетпесин, ичип жибер. Мен түшүнбөй ичип жибердим. Өзү да ичип чылым чекти. Мени көпкө карап туруп: билесиңби, эмне ойлоп турам? Жок, сулуу келинсиң. Эми көрдүңбү? Ал дагы өңүң менен конокту көп тососуң. Сен эмне деп сүйлөп жатасың? Сен экөөбүздүн жолубуз эки башка. Бүгүнкү күн акыркы күн. Бакырып жибердим. Ыйлаба. Көп ыйлаган аялдын өңү өчүп кызылы качат. Аялдан ырайдын качканы турмушунун бүткөнү. Ал эми сенин алдыңда көп кызык окуялар жатат. Аларды көрүшүң керек. Сен үчүн эримди алмаштырып, акыры андан ажырап отурсам. Жапак, ойлонуп сүйлөчү. Сенсиз жашай албайм. Бир эрди алмаштырган аял экинчи эринди алмаштырат. Кош сулуу. Башка сөз айтпады. Унчукпай чыгып кетти. Денеме муздак суу сепкендей көзүм ачыла түштү. Адашканымды сездим. Ызама, намысыма чыдабай көпкө ыйлап жүрдүм. Өзүмдү жемелеп таба кылдым. Мен үчүн баардыгы супсак, көңүлсүз болду. Келиндин өңүнүн кубарып турганын көрүп, ачуум тарагансып, зээним кейип кетти. Чылымды ага сунуп, бир аз дем алып алсаңыз кантет, деп сунуш кылсам. Мен чай коеюн, сиз отура туруңуз. Ал ордунан турганда эти качып бараткан дене суусуз солуп бараткан гүлдү элестетти. Бечара, дедим оюмда. Мен диванга которулуп отурдум. Бети ачылып, али окулуп бүтө элек Лев Толстойдун Пейилдин оңолушу романы диванда жаткан. Ачылган бетин бүктөп койдум да барактап ача баштадым. Көз алдыма Катюшанын образы элестеди. Жок, бул келиндин жолу башка. Муну эч ким зордогон жок. Өзүнөн өзү адашып жүргөн неме? Ким күнөөлүү? Келинби? Жапакпы? Суроомдун аягына чыга электе чай келди. Каналдын өсүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.